Құрандагы ең күчтүү сүрөлөр туурасында айтып бериңизчи. Фатиха. Бул бир канча аттары бар. Тафсирден кийинки жылдары сабак кылабыз, Фатиханы шашпай күтүп туруңуз өмүр болсо. Курандын негизи бет ачары болот. Курандын 113 калган 113 сүрөнүн негизи болот. Аятул Курси шайтан качып кетет. Бакара амана расул. Ясин Курандын толтосу. Анан Фалак менен Нас. Күн сайын эртең менен Фалак Нас окуңуз. Бухариде, Муслимде сахих хадис бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Алам тара аятин унзила лейлата лам юра муслухунна катту. Бүгүнкү түндө асман эшиги ачылып, Жебрейил периште болуп көрбөгөндө эң чоң сүрөлөрдү алып түштү. Ал кул аузу би раббил фак менен кул аузу би раббин нас дейт, Фалак менен. Башка бир аятта Уқбат ибн Амир ал-Жухани деген сахаба болгон. Бул киши Египетте кайтыш болгон. Азыр эми бул сөздү айтсаң, аха, кабырга сыйынды деп чыгышат. Садаган кетейин. Сен менин ыйманыма кыжаалат болбочу, сага караганда мен көбүрөөк күйөм ыйманыма. Сен өзүңө кыжаалат бол биринчиден. Кээ бир адамдар бар, бардыгына кыжаалат боло берет да. Аллах разы болсун кыжаалат болгончу. Мен бирок мен өзүм да сенден көбүрөөк кыжаалатмын да. Кабырга ичкен барып сыйынып кетпейт. Сахабага барып Куран окуйт, түшөт. Ханафи мазхабын айтып аткан жок, Хамбали мазхабтан Мугни деген китеп. Келет 20 томдукта Курандын согу жетет деп Хамбали мазхабта Ибн Куддама, Акш Ибн Теймиянын шакирттеринен болот. Түшөт, жетет дейт. Аны кимдин сөзүн угасың эми? Жетет деп барып Куран окуп, мына сахаба деп. Ошол Уқбат ибн Амир ал-Жухани айтат, бир күнү пайгамбарымдын төсүнүн тизгинин жетектеп бараткам дейт. Пайгамбарым ушуну унутпаңыз. Бирөө кызмат көрсөтсө, байлык менен кайтара албасаң, илим менен кайтаргын, илимдин бир шиңгилин пайдасын айтып, эң чоң соопту сиз берген болосуз, жакшылыкка жакшылыкта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанагы сыйына айтат. Алам уаллимака а'зама суратайни куриата, эң окулган сүрөлөрдүн ичинде кадыры бийик сүрөнү айтайынбы, үйрөтөйүнбү сага? Ооба дегенде, кул аузу би раббил фалак менен кул аузу би раббин нас мага үйрөттү, өкүмдөрү менен кошо дейт. Карасаңыз, ошол бир тууганым.